Саламатсыздарбы кадырман кыргыз эли жана Марал радиосунун угармандары жана ошондой эле 24 телеканалынан да бизди көрсөңүздөр болот. Бүгүн да кайрадан эле тарбияда танапис жок аттуу эфирде ачык деп жарыялайбыз. Кызматыңыздарда мен Марс Моютов болмокчумун. Бала тарбиялоонун сырлары деген өзгөчө темада кеп маек курабыз. Кыргыз билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешкен долбоорунун алкагында бала тарбиялоонун сырлары деген темада бүгүн өзгөчө маек курмакчыбыз. Студиябыздын коноктору дагы бар. Ким десеңиздер, Креатив таалим билим берүү комплексинин башкы директору жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гүлнара Дайырбекова эжекебиз бизде конокто. Ошондой эле аталган окуу жайдын мугалими жана Кыргыз Республикасынын эл агартуунун отличниги Касымбек Жунусалиев агайыбыз бизде конокто. Куш келипсиздер студиябызга. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Ооба, бул өтө актуалдуу жана түбөлүк темалардын бири болуп эсептелинет. Бала тарбиялоо албетте татаал процесс. Сен туура белгилеп атасың. Негизи биздин коомдук ишмер Акматбек Сүйүнбаев атабыздын айткан бир жакшы сөзү бар. Баланын ата-эненин эмгеги дейт, баланы жарык дүйнөгө жараткандыгы үчүн эмес, ага татыктуу тарбия бергендиги менен бааланат дейт. Демек ооба, ошол алгач бала түйүлдүк болуп жаралгандан жарык дүйнөгө келип, андан ары өз алдынча жашоо жашап кеткенге чейинки баардык өмүрүнүн баскычтарында тарбия негизги ролду ойнойт. Бул биздин тагдырыбыздын баардык тармактарында ошо бала тарбиялоо маселеси мейли ата-энеби, мейли ошо бала тарбияланып жаткан чөйрөбү же коомбу, ошонун ичиндеги ар түрдүү процесстер менен тарбияланат да. Анан эми негизи педагог катары айта турган болсок, баланы тарбиялоодо негизги 4 чөйрө таасир этет экен. Биринчиси ошол баланын өзүнүн үй бүлөсү. Экинчиси ошол баланын окуган мектебиндеги классташтары. Үчүнчүсү ошол баланын чөйрөсү. Чөйрө деп кимдер кирет? Анын классташтарынан башка дагы кошуналары, туугандары, мектептен тышкаркы чөйрөдөгү достору болушу мүмкүн. Мына ушул чөйрөдөгүлөр баланын тарбиясына көбүрөөк таасир эте турган тармактар болуп эсептелинет да. Анан эми бул жерде ата-эне жарык дүйнөгө баланы жаратканда кандай максат менен жаралат бала? Жөн гана баланы жарык дүйнөгө жаратып коюу максатпы, же качандыр бир жылдар өтүп ошол баласынын жакшылыгын көрөйүн деген максат менен жаратат болду экен. Бул максат коюу эң негизги болуп эсептелинет да. Демек ошол баланы ата-энеге үйрөтүүчү бала тарбиялоонун сырлары катары ушул максатты туура коюш керек. Бул жерде айтылат, пенденин сөзү Кудайдын кулагында деп бекер айтылбайт. Эгерде ошо бала төрөлгөн күндөн баштап, эгер ата-эне өзүнүн алдына туура максат коюп, жакшы ниет менен баланы жарык дүйнөгө алып келип жаратып, андан ары тарбия берген болсо, албетте мунун сөзсүз өзүнүн ийгиликтери болот. Мисалы үчүн, ата-эне баланы жарык дүйнөгө жараткандан кийин ага тарбия берүүдө көп факторлор таасир этет деп айтып атабыз. Ошо факторлордун эң негизгиси үйдөгү тарбия. Башкача айтканда, ата-эненин өзүнүн үйдөгү берген тарбиясы болуп эсептелинет да. Бул жерде негизги бир маселе үгүттөөгө караганда үлгү көбүрөөк таасир этет дейт. Балам акылдуу бол, балам жакшы тарбиялуу бол, билимдүү бол, ийгиликтүү бол деп айта берүү башка нерсе. Ошол сырларынын бирөө ушул ата-эне албетте баласына тарбия берүүдө эң негизгиси үгүттөөгө караганда үлгү көбүрөөк таасир этет деген сөзгө көбүрөөк басым жасаса деп кеңеш берет элек да. Себеби балдар ата-эненин айткан сөзүн эмес, анын кылган иши менен таасирленет экен да. Мен башында ушул сөзүм менен баштайын. Ошо ата-эненин биринчи ата-энеге берүүчү кеңешибиз баланы үгүттөөгө эмес, үлгү менен тарбиялайлы деп. Андан башка азыр эми Касымда кийинки оюмду улап кетсен, андан ары экөөбүз да бөлүшөлү. Эжеке, боюнда бар кезде эле тарбиялаш керек дейт го. Аны кантип тарбиялайт боюнда? Эми боюнда бар кезде тарбиялаш керек деп айтылат. Ооба, мисалы үчүн боюнда бар эмес, түйүлгөнгө чейин тарбиялаш керек. Эмне үчүн? Анткени адам ошол бала түйүлгөнгө чейин жакшы ниет менен баланы күтүш керек. Ушул балам кийин акыл эстүү чыкса экен, ыймандуу болсо экен, өзүбүзгө, өлкөбүзгө, жерге жегибизге пайдасы тийген бир азамат болсо экен, же асыл кыз болсо экен деп тилеп ниет кылып жаралгандан кийин ошол ар бир күнү түйүлдүктүн чоңоюп 9 айга жеткенге чейинки ар бир күнүндө ошол көтөрүп жүргөн эне дагы, ата дагы жакшы ниет, жакшы тилегин билдирүү менен кошо
тиленип, анан андан башка дагы ошого элементарно туура тамактануудан баштап, туура эс алуудан баштап, ошол курсагында жаткан кезде жакшы сөздөрдү айтуу менен, жакшы музыканы угуу менен деп айтабыз да. Ошонун баардыгы тең ошо түйүлдүктөн төрөлгөнгө чейинки убакытта дагы тарбияланат. Ал билинип билинбеген менен тарбия десе эле сөзсүз эле алып чыгып акыл насаат айтыш керек эмес. Ооба, ал ошол ичиндеги туура тамактануу менен ошонун организмине пайдасын тийгизип, жакшы музыканы угузуу менен дагы жакшы сөздөрдү ошол бала түйүлдүктө жатканда тилек ниеттерин айтуу менен дагы тарбияласа болот. Ооба. Касымбек агай, мындай сөз бар го элибизде. Эркек таап келет үй бүлөдө. Ата таап келиш керек, ал эми апа болсо тарбиялаш керек. Демек, энеге гана тарбияны жүктөгөндөй бир таасир калтырат да, ушул туурабы? Жок, бул чындыгында туура эмес. Ата энеде экөөндө тең болуш керек тарбиялоо процесси, эки атасында дагы, энесинде дагы активдүү болуш керек деп ойлойм. Жакшы бир айтылган сөз бар. Балаңды тарбиялайын деп убара болбо, анткени баары бир ал сага окшош болот депчи. Бул жерден эмнени айтсак болот? Баягы баланы тарбиялайт десе эле эртеден кечке эле акыл насаатты айтып, анан кийин мындай бол, тигиндей бол дей берүү эмес. Ошол балага ошол тарбияны бере тургандай үлгү көрсөтүш керек да. Мисалы, атасы болобу, энеси болобу, ошондой үлгү менен баланы тарбиялоо эң чоң натыйжаны берет деп ойлойм да. Анткени ошо 1000 жолу айткандан көрөк, бир жолу көрсөтүп койсо, ошону үлгү катары. Ошол нерсе балага чоңураак тарбиялык маани берет. Демек, ушул үлгү болуу бул көбүнчө атага тиешелүү болуш керек, э? Экөөнө тең тиешелүү болуш керек. Бир эле атага эмес, энеге дагы. Анткени бала бир эле атасынан же болбосо энесинен тарбия албайт да. Эмне үчүн энеге көбүрөөк деп атабыз? Анткени көбүнчө энелер ошол бала төрөлгөндөн кийин үйдө отуруп, көбүнчө ошо энелерден алат да тарбияны. Ошондуктан албетте эненин тарбиясы мындайча айтканда өтө маанилүү. Жана чындап эле эненин тарбиясы көбүрөөк болот да. Бирок ата дагы өзүнүн тарбиясын көрсөтүш керек. Сөзсүз түрдө көрсөтүш керек десе эле сөзсүз түрдө айтып, же болбосо кечке жере насаат айтуу менен эмес, өзүнүн жүрүш турушу, ошол энесине кылган мамилеси менен ошо баласын тарбиялайт да келечектеги. Негизи балдар ата энесине гана таянат эмеспи? Таянар тоосу, зоосу дагы ошол, э? Анан дайым эле ата энесине мындай таянып, бирөөгө таянып жашап калбаш үчүн өз алдынчалыкка кантип үйрөтсөк болот? Негизи бул жакшы маселе. Чындыгында өз алдынчалуулукка баланын ошо аң сезими толуп жетилип мектеп курагына келгенден баштап, биз эми педагог катары өзүбүздүн практикабызда көрүп жүргөндөй, өз алдынчалуулукка кийимин кийгенден баштап, тамак ичкенден баштап алган чечимине чейин үйрөтө башташыбыз керек болот да. Чынын айтканда, кээ бир биринчи класска келген балдар өзүнүн кийимин тааныбай келген балдар болуп калат экен. Кээде кийимин кие албагандар бар экен. Демек, өз алдынчалуулук көрүңөрбү? Адамдын тагдыры ушунчалык, анын жанында ар дайым ата энеси болот деген гарантия жок болгондуктан, муну ата эне ошо баланын кичине жашынан баштап, бала бакчадан баштап өз алдынча кийимин таанып, кийинип, мисалы үчүн туура эмес иш кылса, ошого өзү жооп бериш керек экендигине үйдөн ар бир жолу баарлашуу аркылуубу, же болбосо бир мейли мультфильмдиби, же фильмдерди көрсөтөбү, же бир жомокту окуп берүү аркылуубу, ошол сыяктуу конкреттүү мисалдар менен, бирок ошол өз алдынчалуулукка кичинекейинен баштап багытташыбыз керек. Ооба, бул ата эненин негизги милдеттерине кирет. Мындай нерсе бар да. Балдар ыйлаак боло берет, анан ошол мультфильм көргөндө гана токтойт, же болбосо ошол мультфильмин, мисалы телефонду же телевизорду өчүрүп койсоң, дароо ыйлап баштайт. Бул учурда кандай мамиле кылыш керек? Ошол тенденция бизде абдан өнүгүп атат азыркы заманда. Тилекке каршы ошо балдарыбыз кичинекей кезден эле 2 жаштан баштап ошо телефон кармап көнүп атканы бул өкүнүчтүү көрүнүш. Бул мындайча айтканда көпчүлүк ата энелери ошол өзүбүздөн жоопкерчиликти алып телефонго жүктөп берип аткандай болуп калат да. Ал эми телефондо кандай маалыматтар келип атат, ал белгисиз. Ошол жерде мисалы балдар көрүп атканда ата эне дайым эле ошол балдардын эмнени көрүп аткандыгын карап отура бербейт. Кулак мээм тынч болсо болду деген
тилекке каршы көпчүлүгүбүз ушинтип берип коюп атабыз да. Бул эң туура эмес процесс болуп атат азыркы заман. Эми бул замандын талабы деп кутулабыз көпчүлүгүбүз. Бирок замандын талабы болсо дагы ошол жерден биз ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди алышыбыз керек да. Анткени жоопкерчиликти азыр биз ошол өзүбүздөн телефонго которуп берип, телефон менен тынчтандырып, телефонду берип коюп, тынчыраак отурсун деп берип коюп отурсак, мисалы 10-15 жылдан кийин ошол нерсенин баягы жообун алабыз да кайрадан. Ошол телефондогудай, телефонда кандай тарбия берилип атса, ошол тарбияны алып өсүп чоңойгон балдар чыгып атат тилекке каршы. Мына биз өзүбүз мугалим катары айтып кетсек болот, өзүбүздүн практикабызда көп эле кездешип атат да, чындап эле. Анан кийин компьютердик клубтарда чыкпай отуруп ошондой тилекке каршы ошондой болот. Ошондуктан ата энелерге айтып кетер элек, чындап эле ошол балдарга берген күндө дагы телефонду, албетте бул телефон деген бул азыркы замандын талабы болуп атат. Бирок ошол учурда телефондон карап аткан эмнени, кандай маалыматты карап атат, ошого дагы сөзсүз түрдө көңүл бөлүп, телефонду дагы бардык нерседе эле эки тараптуу колдонсо болот. Жакшы жагын, анан жаман жагын. Жакшы жагына колдонуу дегени ошо телефондон жакшы материалдарды ачып берип, жакшы нерселерди ачып берип, ошо окуусун же болбосо өзүнүн тарбиясын өнүктүрө тургандай кылып. Демек көзөмөлдөш керек. Кыргыздарда мындай сөз бар да, конок келгенде аркы бөлмөгө отур, же болбосо тарт колуңду, анан жейсиң деген бир сөздөр бар. Ушул нерселер туурабы негизи? Бул жерде мындай да, мен азыркы Касымдын сөзүндө улап кетейинчи, анан ошондон ары сенин сурооңо жооп берейин. Чындыгында телефонду пайдалануунун ашыктыгы азыр сезилип баштады. Бул эмнеден болуп атат? Телефон менен көбүрөөк ойногон балдар сүйлөө речи дагы тормоздолот, белгилүү бир деңгээлде. Ал сүйлөө менен эмес, көрүү, угуу менен болуп, анан өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктуу материалды көрүшү мүмкүн, же болбосо өзүнүкүнө туура келбегендерди да көрүшү мүмкүн болуп атат. Экинчиден психикасына да таасир этиши мүмкүн. Мүмкүн ал жерде бир агрессивдүү бир окуяларды көрүп калышы да мүмкүн да. Ошондуктан мен аябай суранат элем ушул жерде ата энелерге. Урматтуу ата энелер, ушул учурда балдарыңарга ошол 10 мүнөттүк телефонду бергенден көрө 10 мүнөт жомок окуп берүү менен же жаныңарга жөн эле сылап, койнуңарга колтуктап, кучактап, бир мээримдүүлүктү көрсөтүп тарбиялоо балдарга көбүрөөк таасир этмек. Анткени балдарга мээрим жетишпей, өз алдынча болуп, жанагындай ата энеден алысыраак өсүп калгандар сезилип баштап атат азыр. Бул чын эле Касым айткандай өтө коркунучтуу тенденция кетип баратат да. Демек, азыр акча табуу менен, ооба, мен түшүнөмүн, ата энелердин көбүнүн убактысы акча табуу менен, материалдык камсыздоо менен өтүп келип атат. Жан дүйнөсү, руханий жан дүйнөсүн байытуу дегенге көңүл буруу азыраак болуп калып атат. Көпчүлүк учурда ошо акча табуу болот, анан кечкисин чарчап келгенден кийин балдар менен баарлашууга, биздин өзүбүздүн менталитетибизде той аштарыбыз да көп болот, ошону менен балдарга көңүл буруу азыраак болуп калып атат да. Анын ордуна ошо телефон менен алаксып, ата энесинин жоктугун сезбей калгандай сезилгени менен, бул белгилүү бир жерде анын жан дүйнөсүнө, руханий байлыгын топтоого кедергисин тийгизип жатат. Анан азыр сен айткандай, ооба, ар бир элдин өзүнүн менталитети бар. Тарбия улуу иштейт. Тарбия баардык кайсы улут экендигине, кайсы жашта экендигине карабай тарбия берүү, бул өзүңөрдүн бүгүнкү көрсөтүүдө айтылып аткандай танаписи жок. Бул туура нерсе. Бирок жанагы ар бир менталитеттин өзүнө ылайык дагы бир бере турган тарбияларыбыз бар. Биздерде негизи азыр биздин креатив талим билим берүү комплексинде азыр ушуну быйылкы жылы улуттук баалуулуктарга басым жасап, балдарга тарбия берүүдө жаш өзгөчөлүктөрүнө карата кыздарга эмне тарбияны берсе болот? 5-6 класстын кыздарына чачты кантип күтүш керек? Чачты бизде кыргыздарда айтат, алысынан өткөн чачты жасып койгонго болбойт деп. Же болбосо тамак ичкенде атасынан мурда колсуну ийгенге болбойт дейт. Энесинен мурда жөөлөп өтүп кетип, тамакты чалпылдатып чайнаганга болбойт дейт. Демек, ушундай улуулардан келген улуу мурас катары ошолорду улуттук баалуулуктар менен аргындаштырып, анан биз ушундай тарбиянын берүүнүн бир форматын ойлоп таап атабыз. Ойлоп таап эмес, бизге практикага киргизип баштап атабыз. Улуттук баалуулуктарга негиздеп 5-6 класстын кыздары үчүн, эркек балдары үчүн, 8, 9, 10, 11-дин кыздары үчүн, балдар үчүн эмнелер керек? Ошо точно эле сен айтып аткандай чайды кантип сунса болот? Кимден баштап сунуш керек? Ата эненин орду кайсы жерде болот? Төргө барып кичинекей баласын отургузуп эркелетип, чоң атасынын эшиктин оосуна отургузуш керекпи? Ар бир нерсенин столдо отургандын өзүнүн
биздин кыргыз деген улуу эл, биз деген кылымдап жашаган калктын өзүнүн эч кимге бергис менталитетибиз бар. Бизде ошо улуунун отурган орду, эгерде атасы үйдө жок болсо ошого тамакты салып коюп, алгачкы тамактын даамын ошол киши ооз тийгизиш керек деген муундан муунга келаткан тарбиябызды сиңирүү, ошо бул биздин ата энелердин, педагогдордун дагы миссиясына кирет. Биздин ошо педагог катары биздин креативде ошо кыргыз тилинде билим берүү болуп аткандыктан балдарга ушул тарбияны буга чейин берип келгенбиз, бирок быйылкы жылдан баштап системалуу түрдө ошо тамак ичүүнүн маданияты, биздин улуттук баалуулуктар менен байланышкан кийим кийүүнүн маданияты, учурашуунун маданияты, сүйлөө маданияты, кеп маданиятынын ичинен дагы ошо биздин өзүбүздүн уңгубузду сактап кантип сүйлөшсөк болот, саламатсызбы деппи же биздин кыргыз тил адабиятынан берген агайыбыз айтып атат, арбаңыздар деп. Арбаңыздар десе өзүбүз жооп бере албай калып атабыз. Эмне деп, же саламатчылык деп айта алыш керекпи, же эмне деш керек деп. Арбаңыздар дегенге бар болуңуз деген сөздү айтыш керек экенин, биздин бул улуу өзүбүздүн нарк населибизди сактай турган тарбиянын элементтери ушинтип калыптанат болуш керек да. Бирок мен суроомо жооп берип атсаңыз. Сеникин ошо тамак ичүүдө кимге ичиш керек деген суроону берип атасың. Айтор конок келгенде мындай бала ойнойт, өзүнүн каалаганын кылат да. Мындай кылыш керек да. Ооба. Тыя берүү, баланы тыя берүү, баланын өзүнүн табиятында шоктук болуш керек. Мейли ал кирип келе бериши мүмкүн, мейли столдун үстүндө тамакты ала бериш керек. Менин өзүм педагог катары дагы, дегеле адам катары да мен баланы тыюу салганга мен өтө каршымын. Себеби канчалык көбүрөөк тыюу салсаң, балаң ошончону жасагысы келе берет да, ошончолук көп. Бирок ооба, конок келгенде ата эне чынын айтканда ошо конок тосконго чейин баласы менен баарлашып үйрөтүш керек. Балам, биздин үйгө бүгүн коноктор келет. Демек конок келгенде сен бул жерден келип отуруп учурашасың. Учурашкандан кийин сен алар менен мына могу тамакты жейсиң. Ага такыр тыюу салганга болбойт, киргенге болбойт, учурашканга болбойт. Баласы түнт болуп калышы мүмкүн, учурашпай калышы мүмкүн, тартынчаак болуп калышы мүмкүн. Учурашыш керек. Конок келгенде конок менен кошо отурганда да үйрөтүш керек. Ошо 3 жашар бала конок менен столдун четине стулга коюп берип отургузуп койсоң, ал өзүн чоң адамдай сезет. Эмне үчүн ал укса болбосун? Эгер уга турган маселе болуп калса, кичинекей экендигине карабай ошол столго отургузганга көндүрүш керек. Бирок ар бир нерсенин чеги бар. Отургузат десе, кээ бирөөлөр ошо конок келгенден баштап төргө өтүп барып столдун үстүндө отурган адамдардын тынчын алып, бирөөсүнүн сумкасын жулуп, бирөөсүнүн колунан кашыгын тартып алып атса, албетте ал туура эмес. Демек, эгер андай көрүнүш байкалып калса, ал да болушу мүмкүн, ал бала да. Ошондон андай болуп калса дагы анын шагын сындырбай, ага туура багыт бериш үчүн болгону гана айтып түшүндүрүш керек. Балам, алтыным, демек биздин үйгө бүгүн коноктор келди. Бүгүн баарыбыз конокторду жакшы көрүп тособуз. Сен да кирип турасың, энең да, мен да киребиз. Бирок сен аларга жакшы жагыбызды көрсөтөлүк дегенде, кичинекей тили чыга элеккесинен баштап айтып көндүрсөңөр болот. Мен муну бир мисал менен айткым келет да. Мен өзүмдүн да уулум кичинекей кезинде, мен балам азыр чоңоюп кетти да, 30тан чыгып калып атат. Базарга бара турган момент болгондо, мен ар бир жолу ошо бараардын астында үйрөтөт элем да, балам, бүгүн менде акча жок, мен оюнчук алып бер деп кыйнабай, менде акча жок деп айтат элем. Ошону акырын айтып, жалынып, эркелетип. Базарга барганда балам мындай карап туруп, кызыкса дагы унчукпай өтчү да. Анан бирок кайра эле бир нече күндөн кийин үйрөтөт болчумун. Балам, бүгүн мен айлык алдык, бизде бүгүн атаң көстө акча бар, сен каалаган оюнчугуңду ал деп үйрөтөт элек да. Ошону кечке акырындан айта берсең, бала ошого көнөт. Ыйлап жерге жата калып, чыр салбайт. Эми бул баланын мүнөзүнөн дагы дейт. Бирок ошондой болсо дагы кичинеден тамчы сыяктуу, тамчыдан суу куралып атпай, ошол сыяктуу эле тарбияны да кичинеден порция менен бере бериш керек. Анан бир жолу аткарбай калса эле ата эне капа болуп, сабырдуулук аз болуп баратпайбы? Ошол замат же чаабийип, же катуу сөздү айтып, баланын көңүлүн оорутпастан, ошо конок кеткенге чейин сабырдуулук менен чыдап эле, тентек кылса дагы, мисалы үчүн туура эмес иштерди кылып ийсе да, ал жерге келген конок да түшүнөт да. Анын да баласы болгондур, баласы боло тургандыр. Демек ошондуктан эң негизгиси баланын көңүлүн сындырбаш керек, бирок ага түшүндүргөнгө болот. Бирок анча-мынча какыс кылып койгон туура эле дешет. Билбейм, мен жашоомдо, менин айлана тегерегимде мени тааныгандар айтат, мен какыс кукус кылбай тарбиялаган адамдарга кирем, какыс кукус кылбай эле кызым да уулум да Кудайга шүгүр оюмдагыдай болду. Биринчиси, экинчиси, мектепте дагы ушинтип айтышат. Балдарды урушуп, кээ бир учурда катуураак үнүн чыгарып тарбиялап
билим берсе болот деп. Мен мектептеги окуучуларыма да катуу айтып көргөн эмесмин. Мына 34 жыл иштеп атам. Мен үнүмдүн тонун бийик чыгарбай эле тарбияласа боло турганына өзүмдүн практикамда көнгөн адаммын. Ошондуктан келгиле ушул жашоодо чоң адамдар да бирибизге бирибиз какыс кукус кылып көңүлүбүздү оорутпай, балага деле ошондой, бала мындай күзгү сыяктуу да. Күзгүнү жылмайып карасаң, сени жылмайып көрсөтөт. Кабагыңды бүркөп карасаң, күзгү бүркөп көрсөтөт. Ошондой эле какус кукус кылып чоңойтсаң, эртеси күнү ал бир күнү болсо, бир күнү башка бирөөгө да какус кукус кылып коет. Ошондуктан келгиле антпей эле сабырдуулук менен эле, түшүндүрүү менен эле тарбиялайлык. Буюрса болгону ишенишиңер керек, ишеним керек да. Бизде ушундай да. Ай, муну чаппасам тарбиялуу болбой калат, буга кичине катуураак кармабасам мындан тентек болуп кетет деген ишенимди мээбизге сиңирип алганбыз да. Жок, какыс кукус кылбай эле тарбиялайлык. Түшүнүктүү. Сиздин да оюңуз ушундай элеби? Менин дагы оюм так ушундай эле. Ал какыс кукус дегенибиз негизи эле баланы тарбиялаш үчүн ата энелер биз өзүбүздү биринчи тарбиялашыбыз керек да. Анан кийин ошондой анча мынча нерселерге биз өзүбүздүн сабырыбыз чыдабай жатса, анда биз балабызды дагы ошондой кылып чоңойтуп тарбиялайбыз да. Ошондуктан ал нерсе чындап эле жат көрүнүш. Өзгөчө мугалимдерге, мисалы азыркы заманга бул жат көрүнүш да. Жок, үй бүлө жөнүндө, Үй бүлө деле ошол. Үй бүлө, мектеп айырмасы жок. Анткени экөөндө тең тарбия. Ошондуктан ата эне биринчи ошол какыс кукусту кылып койсок болот анча мынча дегенди айтаардан мурда, же ошону жасаардан мурда биринчи өзүнүн сабырдуулугун тарбиялаш керек деп ойлойм да. Эң жакшы. Анан кыргыздарда бир төл сөзгө айланып бараткан сөз бар го, элдин балдары деген. Элдин балдарына салыштырса болобу? Тиги мындай экен, бул мындай экен деген сыяктуу. Ушул негизи салыштыруу өзү методикада да, педагогикада да такыр болбогон нерсе да. Негизи педагогикада айтылат. Бир үй бүлөдө 3 бала болсо, үчөөнү биринин көзүнчө бирин салыштырганга болбойт экен. Анткени биринчиден алар ар бири өзүнчө инсан, өзүнчө личность болуп калыптанган, туурабы? Эч качан бир адам менен бир адамдын мүнөзү туура келбей калышы мүмкүн, дүйнөгө болгон көз карашы туура келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан үй бүлөдөгү балдарды дагы биринин көзүнчө бирин салыштырганга, эжең жакшы окучу эле сен жаман окуп атасың, агаң бул иштерди жасаса эле сен жасай албай атасың деп салыштырууга болбойт. Экинчиден мектептеги окуучуларды да салыштырганга болбойт бул жерде. Бала тарбиялоодо ушул салыштыруу процесси басымдуу көп болгон жерде бир баланын жан дүйнөсүнө үрөөн сепкен болсок, экинчисинин үрөөнүн өлтүргөн болуп эсептелебиз дейт. Анткени бирөөнүн көңүлүн көтөрүп, сенин эжең жакшы окуган дегенди айтуу менен сен ага жетпейсиң, сен ошондой боло албай калдың да деген өкүнүч менен айтылып калып атат да баары бир. Ошондуктан бул салыштыруу деги эле педагогикада бул туура келбеген. Ошондой эжеңдей бол же байкеңдей бол деген сөздөр да туура эмес экен. Мотивация. Ал мотивация. Сен мисалы үчүн салыштырууда мотивация деген бар. Мотивация такыр башка нерсе. Сен аны үгүттөп атасың. Ошондой агаңдай болгон ийгиликке жет деген ал жакшы нерсе. Андай болот. Салыштыруунун жакшы жагы мотивация катары айтса, бул өтө жакшы нерсе. Себеби ал ошого карата шыктанат, ошондой болгусу келет, ошондой баскысы келет, бул өтө жакшы нерсе. Жана кемчиликтерин салыштырып айтуу бул биз үчүн туура эмес болот. Келиңиздер анда мындай өз алдынча болууга мындай бир өзгөчө бир мамиле кылуу керек го. Мисалы, канча жашынан баштап өз алдынча жеке бөлмөгө чыгарса болот баланы, же болбосо канча жашынан баштап өз алдынча акча колдонууга уруксаат берсе болот. Же жаштын кажети жок бага? Жаш өзгөчөлүктүн. Негизи эми биз баягы бияка адис катары чакырылгандан кийин биздики жогорку класстын балдары 1-класстан баштап беребиз. Анан сен айтып аткандай бул эми бала тарбиялоо кайсы жаш экендигине карабай берилет. Бирок акчаны тааныгандан баштап баланын колуна белгилүү бир суммадагы акчаны карматып үйрөтүү зарыл нерсе. Себеби балага ошо акчаны пайдалануунун өзү кичинекейинен баштап калыптанат да. Мисалы үчүн 2 балаң болсо, бирөөнө берсең, ошол замат ошол акчасын алып чыгып, ал түгөнгүчө шашат да. Өзү каалаган бир нерсесин алып жейт, же болбосо бирөөгө белекке алып берет. Экинчи балаң ошол акчасын катат. Кийинки дагы бир өзүнө керектүү учурга чейин, көрдүңөрбү? Бир үй бүлөдө 2 бала болсо да 2 башка акчаны пайдаланган учурлар болот да. Демек, акчаны пайдаланыш үчүн
ошол мынча жаштан дегенге чек коюлбайт го. Мен аны конкреттүү айта албаймын мынча жаштан деп. Бирок акчаны тааныгандан баштап ар бир баланын өзүнүн жеке ошо акчасы болгонго көндүрүп коюу бул акчаны кийин туура пайдаланууга түрткү берет. Демек бир нерсе сатып алып атканда кийилишпеш керек ага. Жок, сен ага бердиңби ошол акчаны? Мисалы үчүн ага сен 10 сом берип коюп бердиң, сен ага жакшылык кылдың, а бирок кайра ал 10 сомун өзү каалагандай пайдалантпасаң, анда сен берүүнүн эмне кажети бар эле ал жерде? Болгону гана сен ошону туура нукта пайдалангыдай кылып багыт берип турушуң керек. Бирок өзүнүн акчасын өзү момундай өз алдынча коротуп, сенин жаныңда жүрүп пайдаланганын өзү ага кандайдыр деңгээлде эркиндикти сезгендей болот да. Мисалы сиздин жаш балаңыз 100 сом берсеңиз, ошону досуна берип койсо кандай кабыл алат элеңиз? Мен аны туптуура эле кабыл алам. Мен ал жерден аны кайра келип туруп балам менен баарлашканда айтышым мүмкүн. Балам, сен биринчи суроо берем. Эмнеге бердиң деген суроо. Ысырапкор кылбаш керек. 100 сомду алып эле жөн эле белек кылып берип койбош керек. Мүмкүн ал алгач сурашым керек. Бир нерсени жасагандай, балам эмнеге бердиң муну деп. Эгерде ага керек экен, ошон үчүн бердим десе, анда азаматсың алтыным. Демек ушундай боорукер, жардамыңды аябаган бала болушуң керек. Бул сен өтө жакшы кылдың деши мүмкүн. А мен жөн эле берип койдум десе, демек акчаны жөн эле берип койгонго болбойт. Эгер зарыл болуп баратса беришиң керек. Зарыл болбосо, демек бул акча билесиңби кандай эмгек менен табылат. Демек аны сен сарамжалдуу колдонушуң керек дегенди айтышы керек. Демек берешендүүлүккө дароо үйрөтүш керек, Анан балдарды окутууда көбүнчө мугалим окутат. Билим жагына мугалим жооп берет деген ата-энелер да жок эмес да. Туурабы ушул? Жок, албетте мугалим окутат, билим берет. Бирок ошол билимди алууга биринчи ошол баланын тарбиясы керек. Билим берүүдө бир эле билим берүү менен алек болбошубуз керек биз мугалимдер. Ошол эле учурда тарбияны дагы кошо алып жүрүшүбүз керек да. Билим менен тарбия бул эки эгиз баладай эле да. Бирөөсүн таштап коюп, сөзсүз түрдө билим эле беребиз, же болбосо тарбия эле беребиз деген болбойт да. Экөөнү тең бирдей алып жүрүшүбүз керек. Ошонун эле ичинде тилекке каршы көп учурда мисалы биз ата-энелер мектепке берип, бизге билим да бергиле, тиги балдарыбызга билим дагы, анан тарбия дагы бериле деп таштап койгон учурларыбыз болот да. Анан көпчүлүк учурда мисалы силер тарбия бербей атасыңар деп мисалы мугалимдер күнөөлөп коюшубуз мүмкүн. Чындыгында тарбиянын башаты үйдөн башталат да. Үйдөн тарбияны жакшылап беришибиз керек. Андан кийин мектепте албетте ошондой тарбия менен барган бала билим алууга ынтызар болот. Анан же тарбия бере албасак, же билим бере албасак, анда кандай кылып, же болбосо тарбияны бербей туруп, жөн эле билим менен баланын башын толтура берсек дагы бул туура эмес процесс. Ошондуктан экөөнүн бирдей алып жүрүшүбүз керек да. Учурдагы абалга байланыштуу балдар үйдө окуп атпайбы? Анан ата-энелер көп нерсени түшүндү окшойт, мугалимдин аракетин, кылган эмгегин. Сиз кандай ойлойсуз? Ооба, бул азыр бул пандемия шарты көп адамдарды тарбиялады, чынын айтканда. Мугалимдин кадыр баркы, балдарга канчалык энергиясы, канчалык нерв кетерин ата-энелер көп жагынан байкап, баамдап атышат болуш керек. Бул эми жакшы жагына эле кетсе экен деп ойлойбуз. Ооба, бизде азыр реалдуу окуп атышат биздин мектептики. Ошондуктан бул процесс азыр бизде реалдуу жүрүп аткандыктан ата-энелер мектепке эле берип атышат азыр биздики. Мындай билим берүүгө көбүнчө мындай басым жасайсыздар да сиздер, бирок мындай таалим тарбияга канчалык деңгээлде басым жасалат анда мектепте? Бизде баягы менчик мектеп болгондон кийин эртең мененки саат 8ден кечки 5ке чейин болушат бизде балдар. Ал жерде жатакана барбы? Жок, 5ке чейин. Анан ушул учурда эң биринчиси жана өзгөчөлүгү деп улуттук баалуулуктарга деп айттым го, ошол сыяктуу улуттук баалуулуктарды эске алып, атайын баарлашуу сааттары дегенди пландаштырып киргизип атабыз. Баарлашуу сабактары эр адамга эмне сапаттар керек экендиги тууралуу эркек балдар үчүн өзүнчө маектешүү болот, кыздар үчүн кандай болсо болот деген өзүнчө болот, кайра алар менен чогуу өтүлө турган темалар бар. Ошол сыяктуу темалар билим берүү менен кошо айкалышып, биздин ошо ыймандуу, ата-энеге кайрымдуу балдарды тарбиялоо биздин негизги миссиябызга киргендиктен ушул маселелер каралып атат. Анан андан башка эртең менен киргенден баштап ушул балдарга тарбия берүүнүн бир негизги багыты катары алгач алардын күнүн бир бактылуу, кубанычтуу күндөргө тартуулоо максатында эртең менен эле бизде
атайын көнүгүү дене көнүгүүсү менен кошо жасалып, атайын музыканын коштоосунда бийлеп киришет дагы, маанайларын көтөргөндөн кийин аларга тарбия деп эмнени айтат? Ошо бирине бири жылмаюу тартылып, ошол күндү бир бактылуу күндөрдүн бири кылып өткөргөнгө шарттайбыз, мотивация түзөбүз да. Андан ары тарбия баягы мынтип тарбиялап атам деп айтпаш керек да. Тарбия өзү үзгүлтүксүз процесс деп, танаписи жок деп айтатканыңардай эле кете берет дагы. Анан бизде азыр мындай болот, көп шаардын балдарында бир үй бүлөдө жалгыз балдар, кичүү балдар болуп аткан учур кездешип атат да. Ошондуктан бизде жогорку класстын балдары менен кичинекей класстын балдарын, мисалы үчүн азыр Үмүттүн классында экөө жетелештирип, чогуу түшүрүп, бир туугандык сезимди калыптандыруу, бирине бири мындай камкордук кылганды көрсөтүү максаты бизде болуп, тамакка түшкөн учурлар бар да, 3 маал тамак ичишет. Ошол тамакка түшүп баратканда чогуу түшүп, бирин бири аяп, жетелеп түшүп, анан көрдүңөрбү, ошо бирин бири жетелеп түшүп баратып, алар бир тууган эмес, бирок бир мектептеги бир үй бүлөдө жашап аткандай мамилени калыптандырып койсоң, булардын арасында зордук зомбулук кылбайт, биринен бири акча талап кылбайт, бирин бири сөкпөйт. Ушундай нерсеге көңүл буруп атабыз да азыр. Анан сүйлөө маданияты, учурашуу, улууга жол бошотуу, бул бизде билинбей эле коомдо кичине алыстап баратат. Улуу келе атса да сүзүп өтүп кетмей, кичүү келе атса да сүзүп өтүп кетмей, учурашуу деген калып бараткандай сезилип атат да. Биз ошо өзүбүздүн көзүбүз жетип, практикабызда көрүп аткан нерселерди арылтуу максатында ошо класстык саат деген өтүлөт атайын. Андан башка дагы ушул сыяктуу баарлашуу, анан балдарга карата мамиле, бирине бири жанагынтип бир туугандык сезимдерин калыптандыруу, анан эмгекке тарбиялоо деген бар. Кээ бир ата энелер туура эмес түшүнүп, менин балам парта сүрткөнгө болбойт, доска сүрткөнгө болбойт дейт. Жок, эмгектенүүгө карагылачы, улуу Кытай элинин жасап атканын карагылачы. Балдар өзүнүн идишин жууп, отурган ордун жууп, полдун баарын жалтырата жууп, бул дагы тарбиянын бир түрүнө кирет. Ошондуктан бизде ушул эмгек тарбиясы да калыптанган. Биринчи класстагы кичинекей тряпкаларын алып өздөрүнүн отурган ордун таптаза кылып жууганга бир жумада бир жолу суу, жылуу суу, аны болгону мугалим көрсөтөт, мына мынтип сүртүш керек деп. Ошондой нерселерди да эмгекке тарбиялоодон баштап ушул нерселер ишке ашып келет. Албетте бул идеалдуу деп айта албайм, бирок белгилүү бир деңгээлде өзүнүн жемишин берет болуш керек. Кыргызда бир мындай макал бар да: аталуу жетим, арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим дейт. Бул макалды кандай түшүнөсүздөр? Эми негизи эле балдар албетте бул жерде мындай да, сөзсүз түрдө эле ошо жетим балдар жөнүндө айтылган сөз эмес, бул көбүнчө ошол тарбиянын негизинде айтылган да. Мисалы, ошол бала тарбиялоодо тиги балага болушуп деген нерсе бар. Анан кийин кандай учурда болуш керек, кандай учурда болушпаш керек деген суроолор каралат да. Негизи эле бала тарбиялоодо биз айтып атпайлыбы, жана өз алдынчалыкка көбүрөөк үйрөтүшүбүз керек деп. Анан эгерде ошол туура эмес жасап атса дагы, ошол балага болушуп, туура эмес болуп аткандыгын дагы болушуп, тарбия көрсөтө турган болсок, бала ошону менен тарбияланган бала, башкача айтканда, туура эмес иш дагы боло берет экен дегендей өзүндө бир ой калып калат да. Ошондуктан бала тарбиялоодо дагы ошо биз туура эместей, туураны туурадай көрсөтүп, тарбиялоону ишке ашырышыбыз керек да. Коомдо мындай адамдар бар да. Жалгыз бой энелер бар, анан жалгыз бой аталар дагы бар. Буларга ата дагы болуш керек, эне дагы болуш керек. Буларга эмне дейт? Туура, мындай бар. Биздин мектепте да бар. Бизде ошо сен айткандай жетим балдар бар. Алар бекер окуйт бизде. Биз өзүбүз да көңүл бурабыз да ошолорго. Бул жерде мектептин чоң миссиясынын дагы бири ошол үй бүлөдөгү жетишпей калган жагдайларды толуктоого аракет кылыш керек. Мисалы үчүн аталуу жетим, арсыз жетим деп ошо атасы жетим, арсыз жетим деп айтылып атпайбы? Ошо ата эненин да тарбиясы жетишпей калган жагдайлар болуш керек да. Ооба, атанын өксүктүгү бул сезилет баладачы. Демек, ошондой балдарды көргөн учурда мугалимдердин, ошо мектептин өзүнүн да миссиясына кирет. Ал жерде атайын бар, жарым жетим, толук жетим деген бизде категория менен бөлүнөт. Ошолорду билгенден кийин тарбия иштерин жүргүзгөндө дагы ошол багытта, ошо бизде мисалы үчүн мектептин 50% агайлардан турат, 50% эжелерден турабыз. Ошол балдарга бизде ошо статусун карап туруп, эгерде ошондой атанын тарбиясы, жана бекер жеринен мен бөлгөн жокмун. Эркек балдар үчүн өзүнчө тарбия, кыздар үчүн өзүнчө айтыла турган сөздөр бар. Экөөнү бөлүп коюп окуткула деген жерим жок. Кээ бир ушул ата тарабынан айтыла турган сөздөр кээ бир класста
атасы жоктугунан укпай калган болуп калса, ошо аталардын сөзүн уксунчу деген мааниде жасалды ошол делечи. Энелүү жетим, эрке жетим деп ошо кээ бир көрөндө энеси жокторго эненин сөзү жетсинчи дегенде. Биз эми аны негизи коом өзү толуктап, мектеп толуктап турушка туура келет, бирок анын баарын эми регулировать эте алыш кыйын го. Бирок биз ушундай жанагы өзүнүн атанын сөзүн айта турган агайлардан, эненин сөзүн айта турган эжелердин категориясы менен да толуктап атабыз да, аракеттенебиз ошого. Эң жакшы. Анан мындай сөз бар го. Баланы мактап койсо, жакшы сезип, өзүн өнүгүп, өзүнө мындай түрткү берет деген. Ооба, туура айтасыздар. Мактоо бул абдан жакшы баланын мотивациясы үчүн. Бирок чеги менен мактоо да. Анын ошол аткарган ишине жараша, жасаган ишине жараша мактап туруу ага мотивация берип турат. Бирок дайыма эле эмес да. Мисалы, кээ бир балдар бар, аны мактай бергенде ал тескерисинче мотивация жоголот. Аларга болсо мактабастан кайра мисалы бир нерсени аткарып бүтсө, ошого дагы кошумча, андан да кыйыныраак тиги маселе берип мотивациялайт турган балдар бар да. Ошондон мактада ар бир албетте баягы жылуу сөз жылаанды ийинен чыгарат деген сөз бар кыргыз элинде. Мактоо абдан жакшы, бирок чеги менен болуш керек. Ошо чегин айтып бересиздерби анда, кандай болуш керек? Эми чеги менен деген мисалы кичинекей болор болбос нерселерге эле ар дайым мактай берсек дагы болот. Бирок мактап эле анан бирок ошонун кайра карама каршысын, башкача айтканда көбүрөөк нерсе менен аны мотивациялоону унутуп койсок, кичинекей нерселерге эле мактай берсек, ал ошол бойдон анын мотивациясы андан ары өспөй калышы мүмкүн. Чеги дегеним мен кандай, эми ар бир ситуацияда, ар бир кырдаалда ал ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда бир мактанчак балдар бар. Ал 1-2 класстан эле башталышы мүмкүн. Кадимкидей мактанчак балдар да. Ошолорду тарбиялоого болобу эжеке? Бул эми баланын табиятынан дагы. Кээ бир балдар кымдай ручканы бир балага берип коюп деле мактанып келет. Эжеке, мен тигиге ручка берип койбодумбу деп деле мактанат. Кээ бирөөнө 10 ручканы берсе да мактанбай эле, унчукпай эле берип койгон балдар бар. Табиятынан ошондой балдар да бар. Бирок ошо табиятынан ошондой балдарды эми бул жерде атайын класс жетекчи, тарбиячы деген штаттар мектепте иштейт да негизи. Эгерде педагог ошону байкаган болсо, ошону дагы азыр Касым туура айтып атат. Сен айткандай чеги менен кылыш керек дейт, бирок чегин дагы ар бир баланыкы жекече болуш керек. Эч качан момундай деп туруп атайын бир критерий же болбосо алгоритм иштеп чыгып, мына чеги мындай болгондо минтиш керек деген жок болот. Ар бир баланын өзүнүн мүнөзүнө, жаш өзгөчөлүгүнө, кылган ишинин жыйынтыгына карата кылышыбыз керек болот. Анан жана жерде мактоо дегенде ашыкча мактоо баланы бусат деп айтабыз. Көңүлүн көтөрүп жана мотивация кылыш керек деген да туура да. Анан бирок кээде бир балдар бар да, бир эсеп чыгарып коюп эле баа коюңуз. Эки эсеп чыгарып коюп эле баа коюңуз десиң, анан сен эгер аны мактап ай азаматсың деп айта берсең, үчүнчүсүндө ал мындай ой болуп калышы мүмкүн да, ушундай кымдай иштерди кылып туруп эле, демек мактоо сөз уга берсем болот турбайбы деп мактоонун кадыры да кетип калышы мүмкүн да. Бирок эгер унчукпай эле жасап атса да унчукпай көңүл бурбай койсоң, анын духу да түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде педагог дагы, ата эне дагы мактоонун чегин, жанагы чегин деп ошо ар бир бала үчүн чек койгонго болбойт. Ар бир баланын жеке мүмкүнчүлүгүн, өзгөчөлүгүн эске алып туруп, бирок мактоо кылып турушу керек. Ушул баалоо жөнүндө кенен эле айтып коюңузчу. Эмнесин баалоо, мисалы үчүн 5 коюу, 4 коюу, 3 коюу. Билимин баалоо. Аларга кандай таасир бериши мүмкүн? Бул эми бул баалоо деген өтө чоң тема. Баалоо, формативдик баалоо, суммативдик баалоо деген бар. Суммативдик жана баланын предмет боюнча алып аткан бааларда, мисалы үчүн 5 алат, 3 алат, ал критерий боюнча коюлат. Канча суроого, кайсы суроого, суроонун талабы бар. Баалоо деген бул өтө чоң процесс. Мен тарбия багытындагы баалоого айтпага келсем, мисалы үчүн эгерде кээ бир балдар бар, өмүр бою жалаң 5 алам деп күтүп 5 алып, анан эгерде жашоо ар кандай болот да, ар кандай кырдаал болуп калып, 1-4 алып калса, ушундай стресс болгон балдар кездешет, окуучуларчы. Ал эмес Кореяда билесиңерби? Кореяда негизи балдардын көпчүлүгү билим сапаты өтө жогору болот экен дагы. Анан кандайдыр бир жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин ишке орношуу үчүн тест тапшырышат экен. Ал бала болсо баягы синдром отличника деп коет, отличник болуп көнүп калып, анан барып тесттен өтпөй калганда ошол замат суицидке баргандар көп экен. Бул статистикада белгиленген экен да. Демек, ушундай нерсеге алып келбеш үчүн баалоодо дагы туура багыт беришибиз керек да. Баланы ар бир жолу эле 5 алганга, ар бир жолу эң биринчи болгонго,
баардык учурда баарынан эң жогору сен турасың, сен эң акылдуусуң, эң сулуусуң деп айта берип кулагына куюп коюп, анан бир күнү экинчи орунду алып калса, ал өзүнүн самооценка, өзүн өзү баалоосу түшүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерден дагы ар бир нерсенин жанагы туура нукка буруш үчүн өзүнүн нормалары болушу керек болот. Анан баалоого келгенде, ооба баалоону формативдик жанагындай баалоо десе эле сөзсүз сага 5-3 эмес. Формативдик баалоо деген бар. Монтип даалысынан сылап койсоң дагы, чачынан сылап койсоң да баалоого кирет. Азаматсың деген бир сөз дагы баалоо методикада өзү ошондой да. Сөзсүз эле жанагындай баа 5, 3, 2, 4, 30% туура деген эмес, формативдик дагы баалоо колдонулат мектепте. Кээ бир талкуулардан кулагым чалып калгандар ушул койбой эле койсо жакшы болот эле деп көпчүлүк колдогон учурлар да болду. Чын мен ошого кошулам, чындап элечи. Бул абдан сонун нерсе да. Анткени тилекке каршы да. Тилекке каршы көпчүлүк ата-энелерде, мисалы өзүбүз деле ата-энебиз го, бир ушундай стереотип орноп калган ушунчалык. Мисалы 2 алса бала, ал жаман бала, 5 алса жакшы бала деген. Ушул нерсени талкалай албай, мына мугалимдер канчадан бери келебиз да, ушул стереотипти талкалай албай. Эч качан мисалы бала 2 алса ал жаман бала болбойт эч качан. Балдардын баары эле бир предметтен мисалы 5 албаса, ал баардыгы эле ошол предметти тандап кетиши мүмкүн эмес. Мисалы кийин кесип тандоодо. Ошондуктан ата-энелер ошол нерсени түшүнүш керек. Ал 2 жусу 3 алуу деген бул ошол күндөгү билимин баалоо. Билими, жөн эле ошол күнү даярдыгын баалоо. Ушул нерсени негизи стереотипти талкалашыбыз керек да. Биз негизги максатыбыз ушул болуп атат азыркы учурда. Ошон үчүн сиз айткан жанагы баалабай койсо эмне болот дегенге мен толук кошулам. Анткени мен жакында эле көрүп калдым, Россияда онлайн мектеп ачылыптыр. Баалоо системасы жок экен ал жерде. Баалоо системасы таптакыр жок. Ал жерде баа кое албайт. Болгону билимдерди берет экен өздөрүнүн методикасы менен. Болгону тест. Кандайдыр бир эме өткөндөн кийин ошол жерден тест тапшырып турушат да. Абдан мындай мектепке караганда тиги жактан окугандар кадимкидей уже тиги жогорулаганда билим сапаты. Сиз мүдүрсүз, өзгөчөлүктөр бар деп атасыз. Киргизсеңиз болобу ушул? Бул эми биз менчик мектеп болгонубуз менен биз министрликке, билим берүү министрлигине баш ийебиз. Анан аяктын өзүнүн талаптары бар. Бул эми баягы мектепте иштеп аткандыктан ушунча биздин жүрөгүбүзгө жакын нерсени айттың да. Финдерде билим берүүдө алгачкы 10 орунда дүйнө жүзүндө финдер астында турат. Ошолордо 11 жылда бир гана тест алынат экен. Бунун эң артыкчылыгы эмнеде? Биринчиден бала баа үчүн эмес, билим үчүн окуйт. Экинчиден ал текшерип аткан учурда стресске туш келет. 5 алып каламбы, 3 алып каламбы деп ошондойдон арылат. Анан үчүнчүдөн мугалим дагы бул жерден формалдуу баа үчүн улам чейрек чыгарышым керек, текшерүү чыгарышым керек эмес. Тиешелүү зарыл болгон жашоодо колдоно ала турган билимдерди берип, аракеттене берип, 11-жылы гана бүтүп атканда тест тапшыруу менен болот экен да. Эгерде бизде мындай мүмкүнчүлүк болсо өтө сонун болот эле. Бул мен дагы аябай колдой турган нерсе. Себеби баланын баардыгын эле ошо бир баа менен чектеп койбостон, эң негизгиси бала алган билимин компетенттүү жашоодо колдоно алгандай болсо болду да бизгечи. Көрүңөр, финдердеги уран өзү ушундай экен. Баланы экзаменге эмес, жашоого даярдайлы деген. Бизде деле ушул сыяктуу бир жаңылыктарды киргизсе мүмкүн болоттур. Азыр ар ким мугалимдер өзүбүздүн оюбузду айтып, азыр жаңы министрликте да сунуштарды күтүп аткан кезде ушул эгерде текшерүүнү азайтып, алган билимин жашоодо колдоно алгадай нукка буруп, анан балдарды чын эле баалоодо да ар кандай процесс болот да. Мисалы үчүн ошол текшерүү алган күнү бала ооруп калышы мүмкүн, же ошол күнү маанайы чөгүп турган болушу мүмкүн, же башка бир нерсе кыжаалат болуп атып, жаман баалып калса, начар баалып калса, ошол замат ал жаман адамдардын катарына кошулуп калган сыяктуу сезилип атпайбы? Бизде ушундай Касым туура белгилеп кетип атат, ушундай стереотип бар да. Ошондуктан эгерде жанагындай бизде мүмкүнчүлүк болуп баалоону азайтып, мамлекеттик экзамен мүмкүн 9-11 класстарда кылып, башка класстарда анча баалоону башка бир форматта кылса болоттур. Мугалимдердин колун койгонго чейин барган окуучулар бар да. 5 коюп алышат дебизбир. Анан башка бир өлкөнүн бала тарбиялоодогу кандай десем, ыкмаларын бизге алып келсек болобу же кереги жокпу? Өзүбүздүкү эле жетиштүүбү? Жакшы жагын алсак болот. Жакшы жагын. Анткени мына Европа, батыш өлкөлөр деп атабыз. Ал жактында жакшы жактары бар.
бирок биздин менталитетке туура эмес жактары дагы көп. Ошондуктан албетте жакшы жактарын эмне үчүн болбосун алсак эң сонун болот эгерде жакшы нерселерин ошо киргизсек өзүбүздүн билим берүү системабызга. Дагы бир айта турган нерсеңиз калган жокпу мектеп билим берүү жагынан? Үй бүлө кичине эле кошумчалап кетет элем. Мынакей көпчүлүк окуучулардын ата энелери, мисалы 10-11 класстагы окуучулардын ата энелери кесип тандоодо көп кыйналышат да. Анан бир тенденция бар экен, ушул ата энелер биз өзүбүздүн жетпей калган кыялдарыбызды балдарыбыз аркылуу жеткенге аракет кылганчы. Ошон үчүн балдарыбызды сен могуга тапшырышың керек, сен ушуну окушуң керек, сен ушундан ийгиликке жетишесиң деп кыйнаган учурлар аз эмес. Ошондуктан мен айтат элем ата энелерге, андай болбойт. Ар бир баланын өзүнүн тандоосу бар жашоосунда. Ошол тандоосуна гана багыт берип, ошол тандоосуна гана жардам беришибиз керек. Ал кичинекей кесипти тандаса дагы ошол кесиптин эң мыктысы болсун. Көпчүлүк адамдар, мынакей көпчүлүк окуучулар ошентип ата энесинин айтканы менен тандап алып, 2-3, мейли 5, мейли 10 жыл иштегенде, бирок өзүнүн сүйбөгөн кесибинде иштеп жүрүп, акыры андан ийгиликке жетишпей кетет да. Ошондуктан, эгерде баланын ийгилигин кааласак, ийгиликке жетишүүсүн кааласак, анда ошол баланын өзүнүн тандоосуна жардам беришибиз керек да. 6-7 класстагы окуучулар кызыгуусу аябай артып турган учур болот, э? Анан ошол учурда алар канча предмет окуйт учурда? 17. 17. Ошону азайтса болобу? Же азайтуунун кажети жокпу эч кандай? Бизде негизи базистик план боюнча сааттардын саны өтө чоң болчу. Азыр азайтып келатат. Азыр министрлик тарабынан атайын иштелип чыгып, ошол эле өнүккөн мамлекеттерде билим берүү системасындагы предметтерди окутуунун саны боюнча биз бир топ астыдабыз, көбүрөөк саат окутулат. Аны азайтып, мындан да азайтса болот, бирок аны жөн эле алып туруп сааттын санын кыскартып коюуга да болбойт. Аны азыр интеграция жүрүп атат бизде билим берүүдө. Мурдага караганда 7 область боюнча интеграцияланып, азыр азайтылып, ал боюнча министрликте иштер жүрүп атат Кыргызстан боюнча. Бирок азыр дароо эле сааттардын санын азайтып, предметтерди кыскартып салуу дагы туура эмес болуп калчудай да. Бара-бара кылса болот муну. Андай болсо коштошууга да учур келип калды окшойт да. Анда урматтуу ата энелер, бизди көрүп жаткан угармандар, эң негизгиси бала тарбиялоо татаал процесс дейт. Тарбиялабай коюу андан да татаал экен, эсиңерден чыгарбагыла деген бир жакшы сөз бар. Ошондуктан мен баарыңыздарга сабырдуулук менен, жакшы ниет менен, жакшы тилек менен, анан жакшы өзүбүздүн үлгү көрсөткөн жүрүш турушубуз менен жана деги эле коомго, адамдарга, билим берүүгө, балдарыбызга карата жакшы туура мамилебиз менен тарбиялайлы жана ошонун ийгилигин бирге көрүп өнүккөн, гүлдөгөн мамлекетте бир ар тараптан өнүккөн деп көп айтабыз, бирок ар тараптан өнүккөн деп айткандын ичинде дагы жатат интеллектуалдык жактан дагы, жан дүйнөсү дагы бай балдарды даярдап, жашап, ошолор менен бирге өлкөбүз менен өнүккөн өлкөгө айланалы деген ниетим бар. Чоң рахмат. Сизге Мен да айтарым ошол, бул балдар биздин келечегибиз деп көп айтабыз. Ошол келечегибизди татыктуу тарбиялап алалы. Ал үчүн өзүбүз дагы биринчи өзүбүздү тарбиялайлы, ошол балдарды тарбиялаш үчүн. Ошонтип айтат элем, ошо баардык ата энелерден, өзүм дагы ата энебиз, баарыбыз ата энебиз суранат элем, биринчи өзүбүздү тарбиялап, анан кийин балабызды, татыктуу балдарыбызды тарбиялоо. Чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Марсым Моютов болдум. Студиябыздын коноктору Креатив таалим билим берүү комплексинин башкы директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гүлнара Дайырбекова эжекебиз бизде конокто болду. Жана ошондой эле аталган окуу жайдын мугалими жана Кыргыз Республикасынын эл агартуунун отличниги Касымбек Жунусалиев агайларыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдирүү менен бүгүнкү эфирибизди жабык деп жарыялайбыз дагы. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Аман болуңуздар.